Başına mağan ot olur. Yalındayda belin doktor. Ardağan жылу сөздөрүңдү кабылсама кетти жок болуп. Sozulup жылдар күнөтөм, солуду да жазга күрөнүм. Жолукпай кантип жүрмөкпүз, кабышмаган сырды, жабышмакты сырды сүйлөшүп. Селтетама кирпигимде себеп бера сенсин жеринде чыгалгыс кылып байладыңды сыйкырдууга сүйү жебеде сыйкырдуу кылып байладыңды сыйкырдууга сүйү мына ушундай сыйкырдуу сүйүү жибине дейт. Мына ушундай сөз бар экен. Асанкалы Керимбаевдин сөзү онуна таандык керемет сүйүү деген чыгарма. Керемет кечте жаңырды комузду чирте берейин десем 5 манжаны контролдош оор болуп атат го. Бирин карасаң экинчиси калып калат деп билишем. Так, бирин карап, экинчисин карап, көзүңүз менен бул жакты карабастан, бияктан карабастан, астыңызга күзгүнү же видеону коюп алсаңыз, аябай сонун жардам берет. Мен бүгүн эмнегедир шаңкылдап, шартылдап, тарсылдап урдагым келип атат. Келиңиздер, пока башкалары кирип чыгып киргенче мотор кайык дегендер бар экен. Ошолорду Каракалпак элинин элдик ыры экен. Демек, көпчүлүгүңүздөр уккан болушуңуздар керек. Анда эмес кеттик. Сылап чачым тараймын, башма жебек короймун де. Сылап чачым караймын, башма жебек короймун де. Сүйгөнүмдүн жолуна эртели кечмей караймын де. Сүйгөнүмдүн жолуна эртели кечмей караймын де. Багырылып көрүнгөн, добушунан бөлүнгөн, толкун белик топ экен ай. Матургай кайнаган мен сүйгөн жарым экен ай.
мына ушундай мотор кайык дейт. Мотор кайык айдаган дейт. Так, жалпыңыздарга салам, канчалык көңүлдүү жүрсө адам жаш көрүнөт. Бар болуңуз дейт. Рахмат, керемет. Бугунбаева, мен сизди дагы абдан жакшы көрөм. Демек, мүмкүн болсо күтөмүн деген ырды аткарып бересизби дейт. Саламатсызбы, чүдүңгүт күүсүн бир келтирбейсизби дейт. Бир өмүрлүк кыялымго менин комуз ойногон дейт. Сөзсүз кыялдар орундадан анткени автордук метод менен 3 сызыктуу комуздун 3 кылын элестеткен сонун автордук методу бул сиздин комуз ойнооңузга өтө сонун жардамын тийгизет. Демек, любой адам комуз чертип алат деген уран менен сиздер менен жүз көрүшүп ушул керемет кечте жолугуп отурабыз. Демек, урматтайымдар, репост кылып койсоңуздар болот. Ким комуз ойногусу келсе, комуз үйрөнгүсү келсе, комуз менен ырдагысы келсе, дегеле өзүнүн комуз деген сөздү укканда деле ою дүркүрөп, бүт денеси менен патриоттук сезимдер ойгонгон болсо, анда ушул менин каналымды репост кылып, подписка болуп койсоңуздар болот. Себеби сиздер үчүн өтө сонун жаңылыктар менен тез-тезден чыгып турабыз. Мен Анар Күлеже, абдан сонун Анар Күлеже. Мен бул убактарда азыр абдан бир толкуп ырдагым келип атат. Сиздер дагы ырдагыңыздар келип атса, мен менен кошулуп ырдаңыздар. Сиздер билген эле ырдап отуралы, келиңиздер. Себеби сурооңуздар болсо бериңиздер. Улам суроолорго жооп берип, кайра Анар Күлеже, биринчи жолу кирип атыпсыздар. Биздин автордук метод менен бир аз чертип калдым дейт. Сиздин автордук метод менен бир аз чертип калдым. Азамат, сөзсүз результат болот. Эгерде сиз күн сайын 1 саат, жарым саат комуз кармасаңыз эле результат болот. Эч кандай дота жаттабай туруп, сиз бир убакта комузду ырдап чертүү мүмкүнчүлүгү бар. Анда эмесе бүгүн Сыймык Бейшекеев агабыздын Махабат дастаны деген ырды сиздер менен ырдаганга уруксат этиңиздер. Жай өтүп, күз мезгили келип, жай баран мезгилимде айта албай ашыктыгымды, алтынын койсоңчу сезип. Жамиля, жаным Жамиля деп ырчынын айтып бузбайын. Данияр болуп каласаң, домбура чертип ырдайын. Бото көз булак болоюн, отурулам жолуң тороюн. Булбул куш болуп сен үчүн, багыңа барып коноюн. Аселим, асел асел деп, түнү бою ырдап сайрайын. Айдоочуң ыйласы мен болуп, долонду ашып барайын. Жүзүңдү тик карай албай, жүдөдүм сага бара албай. Жүрөгүм оруп турат го, жүз арчы белек ала албай. Мырза гүлүм деп, султаның сенин болоюн. Эрте жазда турналар келсе, эркемде обон зозоюн. Бетме бет сага барайын, берилип сүйүп карайын.
ак жанды калдам сен үчүн махабат дастанын жаздым сага деп ырдап күнөтүм сен үчүн алма бактанген кыпкызыл алма үзөмүн ысык көл болуп жалбысаң ак кеме болуп сүзөйүн ысык көл болуп жалбысаң ак кеме болуп сүзөйүн. Мына ушундай ак кеме болуп сүзүп ырлар жазылып сүйүжөндө кандай сон. Сиздин курс мен үчүн ийгиликтүү болду. Сиздин методду жакшы түшүнүп калдым. Рахмат. Сизге да рахмат. Анткени сиз өзүңүз аракет кылдыңыз. Сөз түрдө бекер концерт коюп айтпайт дейт. Комузду эмне кылып ойнотосуз дейт. Эмне кылып ойнотом? Эфирдин аягына чейин болуңуз. Мен бир сүйлөм айтам. Ошол сүйлөмдү бул комментарийге ким биринчилерден болуп жаза турган болсо, карагай комузду белек кылам. Бирок бир шарты бар, биздин комуз курска жазылып окушу керек. Себеби комуз жөн эле үйдө туруп илинип калбаш керек. Себеби биз билебиз да кыргыздар ана окуйм, мына окуйм, эртең окуйм, мына окуйм деп комуз калып кетпесин деп атам. Комузум болсо сизге барып үйрөнгүм келип жатат дейт. Так. Мына ушундай сонун урматтуу айымдар, кагазды карамайынча черте албай айтам дейт Кибремет айым. Өзүңүзгө өзүңүз убада бериңиз. Мен кагазды карабасам деле черте алам деген бир сезимди киргизиңиз. Көпчүлүгү нерсе меде болот. Мен да ыр жаттай албайм. Ырдын текстин жаттай албайм да, понимаете? Ырдын текстин жаттоо мен үчүн өтө кыйын. Мен аябай өзүмдөн настрой кылам. Азыр жаңылып калба Асел, сөзүнөн адашып калба Асел деп өзүм аябай настрой кылам да. Ошентип барып анан жакшыртап келем. Так ушундай. Бир ай барып үйрөнсө кантип барып үйрөнгөнгө жок азыр. Берсеңиз эле окуйм дейт. Комуз берсеңиз эле окуйм дейт. Эфирдин аягына чейин болуңуз. Сонун так, келиңиздер. Сыймык Бешекеев агабыздын саламатсыз комузу бар. Кантип үйрөнөм дейт. Кантип үйрөнөсүз? Биздин курс 20 апрелде башталат. Ошол курска жазылыңыз. Биздин метод жөнүндө бир аз айтып өтөт окшойм. Себеби бул жакта суранычтар көп болуп атат, кантип үйрөнөм, кандай окуйбуз деп. Биздин автордук метод мындай болгон метод. Мисалы, ак кептерим ырды белге жазып чыгарып койдум, мынакей. Ак кептерим ырды сиз мынакей. Бул жерде жазылып турат. Б бош, эч нерсе баспайбыз. С сөмөй менен басабыз. О ортон менен басабыз. А аты жок менен басабыз. Ч чыпалак менен басабыз дейбиз. Бул биз манжаларыбыздын баштамгалары. Баштамгалары бул биздин манжаларыбыз өздөрүнүн аттарын билет. Демек, эч кандай нота жатташтын кереги жок. Астында сызылып турган 3 сызык бул комуздун 3 кылы деп элестетесиз. Болгону мээбизге приказ бергенде үйрөнөбүз. Биринчи кылда О деп жазылып турса, анда биринчи кылда ортонду менен бас деген сөз. Жана астындагы стрелка менен оң колду шилте деп атат. Төмөн көздөй шилте деген сөз. Эми астында жазылып турат. Ортон менен биринчи стрелканы басканыбызда, мындай шилтегенибизде жа деген үн чыгат экен. Жа деп атат. Жа деп. Анан чыпалак менен басылат биринчи кылда. Көрдүңүзбү? Биринчи кылдын үстүнө жазылып турат. Гал деп атат. Жогору көздөй шилте деп атат. Стрелка жогору кетти. Жагал болду. Көрдүңүзбү? Жагал болду. Анан экинчи кылда С, анан О деп жазылып турат. Демек, сөмөй кайра ортон деп жазылат. Эми сөмөй менен ортонун астында, стрелканын астында айдай деп турат. Демек, жагал айдай деп сразу ырдап чертип кетебиз. Демек, фокус внимания биздин ырдын сөзүндө болуш керек. А калганына биз мээбизге приказ бергенде үйрөнүшүбүз керек. Эгерде сиз нота менен үйрөнгөн болсоңуз, абдан көп бир ойлорду ойлошуңуз керек болот. Себеби биринчи сызык менен экинчи сызыктын ортосундагы фа нотасы. Бул фа нотасы экинчи кылда ортон менен чертилет.
дегенде эле уже канча ойду ойлодук, 6-7 ойлодук. Бизге тааныш эмес ойлорду ойлодук. Демек 5 сызыктуу нотада кандай дагы ноталар жайгашкан, ошонун баардыгын жаттап чыгышыңыз керек болот. Жана ал жерде созулмалары дагы ар кандай болот. Узун 4-түк нота, 16-лык, 8-лик нота, 32-лик нота болуп бөлүнөт. Алардын ар кандай жазылыштары дагы ар кандай. Ошондуктан ал нерселердин баардыгын сиз өзүңүз жаттаганга эле бир убакыт кетет. Ал эми биздин курста болсо 1 айдын ичинде 4 ырды ырдап чертип калуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Албетте сиз күн сайын 1 саат, жарым саат колуңузду кармасаңыз гана. Демек, эч кандай ой жүгүртүүсүз, эч кандай нотасыз комуз чертип ырдап кетүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. Демек, бул биздин колумуздун моюнун онлайндан кантип үйрөтөбүз дей турган болсоңуз, анда кадимкидей эле сызгычты алып, сиз белгилеп алсаңыз болот. Бул жерде колумуздун моюну башталган жерден баштап чыпалакка чейинки аралык 7 см болуш керек. Ал эми бул колумуздун моюнунан баштап сөмөгө чейинки аралык 14 см болуш керек. Ал эми ортон 12 сантиметрге койсоңуз, бул 4-чү позицияны тапкан болосуз. Демек, 4-чү позициянын ноталары ушулар болуп эсептелет. Ал эми ар бир бизде 7 позиция бар, ал 7 позициянын ноталары ар кандай. Демек, бул автордук метод менен сиз оңой эле комуз чертип ырдап кетүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. Комузду tuner метроном деген тиркеменин жардамы менен күлөйсүз. Бул тиркеме сизди ошол жанагы Play Market'ten, Google Play'dan, App Store'dan, жана телефонуңуз iPhone болсо, App Store'дан көчүрүп алсаңыздар болот. Демек, бул оңой эле, аны кантип күлөйсүз, мен сиздерге телефондун видео аркылуу көрсөтүп берем. Аны 5 мүнөттүн ичинде комузду күлүп алсаңыз болот. Жана кайсы ырга кандай кылып комузду күлөйбүз, ал жөнүндө мен сиздерге айтып берем. Сабакта кененирээк негизги бере турган оюбуз ошол. Ал эми комузду туура кармоо боюнча сиздерге сонун 3 эле лайфхак айтам. Ошол лайфхакты эгерде туура түшүнгөн болсоңуз эле, анда сиз комузду туура кармадым дей бериңиз. Мына ушундай. Ушул негизги эрежелер. Курс канча экен дейт. Азыркы убакта 2000 сом болуп атат. 2000 сом менен 1,5 ай окусаңыз болот. 5 ырды үйрөнүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бонуска биз 5-ырды кошконбуз. Канча ыр үйрөнгөндөн кийин любой ырга түшүп кетсе болот дейт. Негизи жөндөмүм начар, мен слухум анча жок дейт турган болсоңуз, бир 10 чакты 15 чакты ырды үйрөнсөңүз, анан түшүп кетсеңиз болот. Себеби мен 3 айлык комуз курсумда ушул нерсе жөнүндө айтканмын, кантип любой ырды на слух чертип кетсе болот. Сиздерге талчокторду таштай берем, кантип. Мисалы, айтып аткандай эле, биздин манжалар өздөрүнүн аттарын билет деп атам. Демек, ушул жерде эле канча нерсе жатат. Эми бул жерде аттарын гана билбестен биз кайра күнүгө комуз кармай бергенде, жок дегенде 1 ай черткенибизде комузду, манжаларыбыздын нейрондук клеткалар пайда болот, мээбизде атайын нейрондук клеткалар пайда болот. Демек, сиз күнүгө 2 саат, 3 сааттан кармасаңыз, балким 1 айда деле сиз каалагандарды чертип кетүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. Анткени биздин манжаларыбыздын сезүү, эске тутуу памяти, эске тутуу сезими иштеш керек да. Биздин баягы көрүү, угуу, дам сезүү, жыт билүү сыяктуу органдарыбыз, баягы сезүү памяттерибиз сыяктуу эле биздин колдорубуздун дене сезүү памяти дагы бар, ошол нерсе иштейт. Так, ушундай. Кандай сурооңуздар бар? Сонун ыкма биринчи тепкичте эле чертип калдым дейт. Азаматсыз. Бүгүн түз эфирди укпай калыпмын. Азыр көрдүм, негизи айтылды беле дейт. Алтын эже айтылбадыбы, айттыбы, билбейм, кыздар иштеп атышат. Бирок дагы үйрөнгөнчө аракет кылыш керек экен. Ооба. Сөзсүз түрдө колумузду кайра кармашыңыз керек. Комуз курсу канча турат? 45 күндүк курсубуз 2000 сом турат, 3 айлык курсубуз 4000 сом турат. 4 айда сиздер 10 ырды үйрөнөсүздөр. 10 ырды үйрөнүп бүткөндө полноценный бир билесиздер, мажордук кырлар болот, бизде минордук кырлар болот. Ошол сыяктуу ар кандай терип чертүү ыкмалары, комуз чертүүнүн оң колдун 4 түрдүү мындай кооздоп чертүү ыкмасы, сол колдун кооздоп чертүүнүн 4 түрдүү ыкмаларын баардыгын үйрөтөм. Ошолордун баардыгын үйрөнгөнчө бир 3 ай окуп алсаңыздар деле жетиштүү болот негизи.
Анан жок, дагы дальше тереңдеп окуйм. Шаңдуу шартылдаган күүлөрдү ойношум керек, техникалык жактан өсүшүм керек дей турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө 5-6 айга чейин окусаңыз абдан жакшы болот. Менин автордук методум менен действительно. Так. Мен өзүмдү чоңойто албай атам. Интересно. Ооба, ошондо 3 ай окусаңыз 4000 сом. Арзан болот да эжелер. 4000 сом элестетиңиздер. 120 күнгө 4000 сом вообще арзан. Мен сиз мени ырдап көрсөм болобу? Болот. Барылбеков дейби? Негизи бизде айымдар окуйт көпчүлүгү. Бул баласынын эмеси окшойт, аккаунт менен кирди окшойт. Көрө жатарыз, келиңиз андай чыгып. Мен менеджер менен сүйлөшкөндө 1 айга 4000 деген да дейт. Жок, 1 айда эмес. Туура эмес түшүнүп калсаңыз керек. Биринчи, экинчи тепкич бизде. Эй, сен ким, Талгат деген баласыңбы? Ооба. Кел экөөбүз анда ырдайлы. Сен кайсыл ырды ырдап бересиң? Мен негизи көп эле ыр билем, анан ошонун ичинен деле жылкычынын ырын ырдап берейин. Макул, кел анда. Асыл бир туку мингеним, салкын төр жайлуу жүргөнүм, эриктим жылкы кайтарыба кайдасың келчи сүйгөнүм. Жылкаттой чөптүн түрлөрүн, мен жыктайм жыпар гүлдөрүн, санадан такыр чыкпайсың сен, сагындым келчи сүйгөнүм. Мен жылкычы, сен чабан, кыйкырып тобун үш салам, өлкөбүз үчүн иштейли жай өркүндө бүссүн гүл заман. Өлкөбүз үчүн иштейли жай өркүндө бүссүн гүл заман. Өлкөбүз үчүн иштейли жай өркүндө бүссүн гүл заман. Азамат бала экен, Азамат. Сен каякта жашайсың? Мен азырынча өзүм эле ушул YouTube'дан үйрөнүп алгам, жеткендичи. YouTube'да агай бар, эжейлердин үйрөткөндөрү бар экен, ошол сабактар боюнча үйрөнүп алып, өзүм күйлөгөндү үйрөнүп, анан ошентип ырдап баштагам, өзүм изденип. Каякта жашайсың? Мен Кочкор Нарын. Азаматсың, машалла. Сонун сөйлөткөн, сонун азаматсың. Бул жакта талантың өркүндөй берсин деп аябай сонун мактоо сөздөрдү жазып атат сага. Дагы кайсы ырды ырдап бересиң? Дагы ырдап берсем, анда Муратбек Бегалиевдин жаңы үйрөнүп аткан ырым бар, Тагдырым болчу сен менен деген. Ошону ырдап берейин. Же болбосо Жакшынакайымды ырдап берейин. Сиз чечип каласызбы ошол Жакшынакайымды? Мени көрөсүңбү дайым? Көрөм дайыма. Класс. Сурансаң укпас, сөзүңдү алайдын, суулардай аккан, күндү самаймын, сезимиң жыргал, жарт деп элесиң, жан дүйнөм эле бой неге жеңесиң. Жакшынакайым, жарт деп элесиң, жан дүйнөм эле бой неге жеңесиң.
Жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң эми качан келесиң кантейин күткөн кездердин көбүн каалабайм сенден өзгөнүн эмир карагым келип караның издеп карайып баратай көздөрүм менен жакшынакайым жарк деп элесиң жан дүйнөм элеп ой неге жеңесиң жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң эми качан келесиң Süygönüm güttü toşalıp demin Süyüsüz yaşap utabı seni Kubatı sıykır kubatçı melek Kucakta aldı beni kusallık demin Jakşına kayıp jark debelesing Can düğünüm ele boy nege jеңесиң Жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң эми качан келесиң качан келесиң эми качан келесиң Азамат, канча жаштасың деп биякта сурап атат. 13 жашка толдум 13 7 класс болуп калдыңбы? 6 эңки жылы 7 болом Сиздерде Кочкордо музыкалык мектептер барго? ооба Барасыңарбы? эмки жылы ушу аккордеонго катышсамбы дегем Азамат балакесиң, анда эмесе сага ийгилик каалалы. Өркүнүң өссүн. Балким сен кааласаң, экөөбүз дагы башка күнү түз эфир кылсак болот. Менин YouTube каналыма чыксаң болот. Жарайбы? макул Дайрекке мага жазып кой. Экөөбүз ырдайбыз. Болобу? Дагы ырдашабыз. Сага чоң рахмат. Азаматсың. Азамат балакен. Мына ушундай. Өнөрдү сүйгөн адам ушинтип эле үйрөнө берет. YouTube'дан деле үйрөнө берет. Демек, сиздерге жол көрсөтүп, колдоо көрсөтүп, жаныңыздарда турган кеңешчи, адис болсо андан жакшы. Ошондуктан ушундай оңой метод менен оңой эле үйрөнүп алсаңыздар болот. Демек, баардыгы сиздин колуңузда. Анда эмесе бир өзүңө таандык деген сон сыйпыгабыздын ырлары мага жагып жүрөт. Ушулардан ырдап берейин, Isırsan çalkıgan ben Ölmüyorum Üşüsem yeşil bir kol Çöl balayım Düdüdü bük bolur El balayım Sağayın kırılına El balayım Ne bolsan bir özümü Ben bulayım Çalkınsan ez aldırar Ben balayım Tarıntıp kapalansan Bilirim Kırını da böyle su Ben bulayım Döşümlü camgır olur
төгілейін, ойлансам санаңда көрінейін, таясаң бардығынан сен жағылсаң, биікте гүлзар болып көрінейін, не болсаң бір өзің тең болайын, жалғызаң ес алдылар маған тартып табанса бір ырғап көңіл ашу мен болайын. Жебедей араласам өздерсең саға керек мен бүрімін, жарқырап яны қарап күліп тұр, еш жерге таштап кетпес сүйгін, не болсам бір өзің тең болайын, жалғызаң ес алдынан мен маған артып қапаланса ырғап көңіл ашу мен болайын. Суетик тамшы болып шатырайын, ай болсам көкті қарап ашығайын, ұйқыдан ерте белен ұйықтап жатсам, жел болып ойқытуға шашылайын, не болсам бір өзіңе тең болайын, жалғызаң ес алдылар мен маған тартып қапаланса ырғап көңіл ашу мен болайын, ырғап көңіл ашу мен болайын, ырғап көңіл ашу мен болайын. Ес алдық қо дейді. Азаматсыздар, ес алсаңыздар, сіздерге жағымды маңнай тартылай алсақ, анда біз мақсатымызға жеттік. Өнерің өркіндей өсін, сон қомысы бір да үйреніп алсақ, сон болады ле, біз да үйренесіздер, ұрматтайымдар, үйренесіздер, сіздер әрекетілі қылыңыздар, жөп сұранам, әрекетілі қылыңыздар, сөз үйренесіздер. Мына ошында ақ кептеріңдерді беріңізші дейді. Мақыланды ақ кептерім біздің оң ойырып, екелі саптан тұрады. Ошол екелі сапты жатта болсаңыз, екінші, үчүнчү, төртүнчү сапты чертесиз. Жана ошол 4 сап менен, экеле сап менен кийинки экинчи, үчүнчү, төртүнчү саптарды черте бересиз да. Ыты үйрөнүү ушунчалык оңой, урматтайымдар. 4 куплет болот го, 4 куплет, 5 куплет болот. Ошонун бир эле куплетин жаттап алсаңыздар ыргап, кийинки ондору окшош эле да. Ошол 4 эле кайракты үйрөнүп алсаңыздарчы, үйрөнүп кетесиздер. Ошон үчүн мен айттым, онлайндан колуңузду ырларды үйрөнсөңүздөр болот. Сон чертет экенсиз Талгат. Мага дайрекке жазып кой. Талгат, макулбу, номериңди жазып, телефон номериңди калтырып кой, мен сага байланышам же өзүң номериңди калтырып кой. Кеттик ана эмесе. Жағалбайдай кайдылчудар албай, баш жүрөгкө жагырда албай. Ак кептелиң көзөбөйүн артында, учак жайып тубар жасып албай.
oy. Aslan uçsam ben de gördüm yolunu. Akmaktayım kaymasak oy. Hiç olmazsa sen olucu oy. Can sekince yalan oy. Söktüydüm kaçtı sevdiğim gönlüm. Gönlümde çal götürdüm. Çaniyi bir kumayıyorum. Ay çileği yanıp getirdim. Çaniyi bir kumayıyorum. Ay çileği yanıp getirdim. Ay çileği yanıp getirdim. Так, ушундай. Бизде Аселе же кыялдарымдын бири комуз чертти дейт. Сөзсүз комуз кыска жазылыңыздар, эжелер убакыт өтө берет. Жазылып алсаңыздар, бул жакта биздин группада активдүү болгон группалар айрыбай активдүү болуп чертип кетишет. Бири-бирин колдошот, келгиле черткиле, бириңе черткиле деп ушунчалык бири-бирибизди колдойбуз да. И ошентип эле сиздер үйрөнүп кетесиздер. Болгону кадам таштаганды билели. Келиңиздер. 20-апрелде биздин онлайн аркылуу комуз үйрөнүү курсубуз болот. Демек, үйдөн чыкпай эле отуруп, эч жака барып отурбастан, ошол бир жака барып, убара болгон 1 саат убактыңызды, жолго кеткен 1 саат убактыңызды үйдөн отуруп эле чертсеңиз, эртемен саат 8ден кечки 12-1ге чейин кайтарым байланыш bizde. Кураторубуз Элмира эже, мен өзүм окучумун, 1,5 жыл мурда менде окуган, менин автордук методум менен үйрөнгөн. Демек, азыр учурда 50дөн ашык ырды өзү каалагандарды таап кетип алат. Менде 1 жылдан бери куратор болуп иштейт, экөөбүз тынбай жооп беребиз. И сиздердин келген суроолоруңуздардын баардыгына канааттандырарлык деле жооп беребиз жана сиз каалаган учурда сабак болот. Демек, биздин сабактарыбыздын баары Telegram каналда сакталып болот. Эгерде сиз кааласаңыз, любой учурда сурооңузду берип, өзүңүздүн эркиңиз, урматтайм. Сиз кааласаңыз, баардыгы кыялдар орундалат. Ар жекши мастер-класс өтүп жатасың ба силде? Жок, өтпөй атам. Себеби мен өзүм алек болуп атам. Буюрса, май айында абдан чоң жаңылыгым менен бөлүшөм сиздерге. Жазып койдум Асилет Иппали дейт. Рахмат. Анда эмесе келиңиздер, ошол группа сабакта сиздер эмнелерди үйрөнөсүздөр? Жүрөк сыры деген ырды үйрөнөсүздөр. Kaydan sezmek bir adam var, jalbak var, jaman kışkanı tutsa dağı, büyüdü seni seviyorum bir adam var, büyüdü seni seviyorum bir adam var.
Аянарға қасқа соңғалар кім, жығылғанда қарға жөліп болар кім, барынан да қадамдылық жоғайту аяр баштыр келе жұққан қошыр кем. Оршекті саға жардап қылар кім, орсаңда башын сындырар кім, сен білген мұның барыңа тәкік, Madrid'in göz barda silay çıray silay çıray. Мына ушул сонун керемет 5 чыгарманы сиздер 45 күндүн ичинде 2000 сомго гана үйрөнүп аласыздар. Демек 20 апрелде сабагыбыз башталат. Немесе келиңиздер, сиз менен бизди байланыштырып турган сонун бир мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Балким атайын деп унутуп калыптыр. Мен комуз күйлөгөндү сиздин ютубтагы видеоңуздан көрүп үйрөнгөнмүн дейт. Рахмат. Мына ушундай ютубтагы менин видеомдон көрүп үйрөнүптүр. Мынакей Талгат Азамат, рахмат. Мен абдан кубанычтамын. Кичине болсо да биз пайдабыз тиеп атат. Талгат, мен сага аябай көп нерселерди үйрөтөм. Дагы комузду кооздоп чертүү боюнча көп сырлар бар. Аларды колдонсоң болот. Өзүң үнүңгө ылайыкташтырып чертсең болот комузду. Сен мага жаз, макулбу? Буюрса сонун видеолорду чыгарып турабыз, макулбу? Так. Абдан сонун. Ютубта менин бесплатный комузду кантип күйлөсө болот деген сабагым бар. Мына ошондон көрүп үйрөнүптүр, бесплатный эле. Ушундай. Бесплатный сабактарды көрүп, мен азыр анкеттеримди чыгарып койдум. Ошол боюнча деле үйрөнүп алып туруп, анан кийин жазылып окугандар бар да, көрдүңүздөрбү? Мына ушундай. Көпчүлүгү ютубтан баягы комузду күйлөө боюнча ар бир айымдын үнүнө, ар бир негизи эле адамдын үнүнө жараша, ар бир ырдын диапазонуна жараша комуз күйлөнөт да. Мына ошол нерселерди алып караганда сиздерге адистин кеңеши көбүрөөк керек болот. Баягы угуу жөндөмдүүлүк дагы балким кээде билим азыраак болсо талап кылат да. Ошондуктан мен ойлоймун, мынакей Бегим айда менин окуучум чыгып калды. Абдан сонун. Так, сонун экен. Анда эмесе диапазону чоң ырлар кандай кылып күйлөйбүз, комузду кандай кылып үнүбүзгө тууралап чертебиз. Мунун баардыгы чоң билим. Демек, комузду кооздоп чертүүнүн толтура сырлары бар. Бууп чертүү, форшляк алуу, аккорд менен чертүү, лигаларды жасап, мелизмаларды келтирип чертиш керек. Бул нерселердин баардыгы билим, мунун баардыгы биздин курста бар. Демек, аракетке берекет. Ким комуз үйрөнсө өзүнүн каалоосу. Анда мен бир сүйлөм айтайын. Ошол сүйлөмдү ким биринчилерден болуп жазган болсо, анда ошол айымга комузду белек кылайын, бирок комуздун шарты бар. Ошону алсаңыздар болот. Демек, анда эмесе мен бир сөз айтайын. Не болсоң бир өзүңө тең болоюн деген ырсабын сиздерге сунуштайын. Ким жазса ошол жеңиш ошонуку. Не болсоң бир өзүңө тең болоюн дейт. Не болсоң бир өзүңө, не болсом эмес, не болсоң бир өзүңө, не болсоң бир өзүңө тең болоюн деп неге туура жазды. Мен эфирге чакырып көрөйүн. Смайл кызы Нурдан дейби? Ушулайым. Смайл кызы Нурданат. Смайл кызы. Келиңиз, эфирге чыгып бере аласызбы? Мүмкүн болсо чыгып бериңиз. Эртең 20 апрелде баштала турган комуз курска сертификат ойнотобуз, 2000 сомдук.
жолдомо утасыздар. Ушундай эле бир сүйлөм айтам, ошону ким биринчилерден болуп жазган болсо. Абдан туура жооптор келип атат, бирок бул жерде С, М, айлыкызы деген сизди прямой эфирге чакырайын. Сиз мүмкүн болсо түшүп берсеңиз, сиздин комузуңуз барбы, жокпу, комуз чертесизби, чертпейсизби? Эгерде комузуңуз бар болсо, анда курска жолдомо берейин деп сизге сунушумду айтайын деп аткам. Талгат, сен биринчи жаздың, бирок туура эмес жаздың алтыным. Ne bulsam bir azına, pingaloyun, çalkısan salırlar, lengalar, tartıp kapatsan, bir ırlap göğüne su, lengalayun. Мына ушундай. Ырырдап көңүл ачуу. Не болсоң бир өзүңө тең болоюн деп туура жазган айым, эмнегедир сиз эфирге кирбей жатасыз. Балким сизге бул комуздун кереги жоктур, деп билет, ошентсе дагы. Ушундай. Барыңыздарга ыраазычылык анда эмесе. Ай десем чыгып калды. Исмайыл кызы Нурданат. Нурданабы? Нурданат. Нурданат. Менин кызымдын аты Нурдана. Кандайсыз өзү? Жакшы. Сиз менен таанышалы. Сиз каякта жашайсыз? Комуз черте аласызбы же? Мен көптөн күткөн кыялдардын бири комуз чертим. Сизди аябай ар бир эфириңизди аңдып карап отуруп. Сон комузуңуз бар беле? Комузум жок. Ошо комузга жете албай жүргөм да. Комузга жетсем эле ошо сиздин курстарыңызга жазылып, эме кылайын, үйрөнөйүн деген. Да, комуз эсин тапты. Бул жерде комуз турат. Карага комуз сиздики болот. Сиз баягы 3 айлыкка эле жазылып алыңыз, макулбу? Биротоло. Бир кадамды эмне дейт эле, арканды узун таштап дейчү эле, ошондой кылыңыз. Менеджерге байланышка чыгыңыз. Менеджер номери барбы? Жок. Болсо дайректке жазып коюңуз номериңизди. Мен Нурданатмын деп. Каякта жашайсыз? Мен Ташкөмүр шаары, Жалал Абад области, Ташкөмүр шаары. Абдан жакшы, абдан жакшы. Анда эмесе сизге Айыл-экспресстен салып жиберем. Адресиңизди жазып коесуз. Курска төлөм аткаргандан кийин сизге комузду салып жиберем, макулбу? 20-апрелге чейин барып калат буюрса, ага чейин төлөм аткарасыз. Абдан сонун. Ушундай адамдар болсо да сонунда. Анан кээ бирлер бар. Эми комузун жөн бере бербейби? Бекер эле дейт. Бекер берип атам, и так деле. Просто алып туруп калбасын деп атам. Ал чертилсин. Просто так жөн эле. Ушундайбыз да. Чынбы эже? Ооба. Азыр сиз деле айтып атпайсыз, комуз болсо эметпейм мен деп. Же болбосо керкилер бар. Ушундай сыяктуу да, кыскасы. Кимдер үчүн абдан керек болгондорго буйрусун деп жакшы ниет кылдык эле. Анда эмесе мен кубанычтамын. Сон азамат, анда эмесе жакшы эле салыңыздар. Мен баарыңыздарды жакшы көрөм. Мени ушунча сүйлөп адилетсиз болуп калды. Мен биринчи болсом деп анан кайра бул Талгат деген бала биринчи жолу жазды, бирок мен болсом, не болсом деп жазып алды да, туура эмес жазып алды. Анан эле сиз жазып калдыңыз. Анан ар бир адамга өзүнүн жазганы биринчи көрүнө берет окшойт да. Ошон үчүн ушунта эле талаша беришет. Мага эч ким никто я никто. Мен сага комуз берип не кылайын? Өзүң комузуң бар экен. Мен сага бекер үйрөтөм деп атам бир нерселерди. Комуздун сырларын үйрөтөм. Боптур YouTube каналыма чыгарам деп атам. Эмне берге жазып атасың билбейм, я не поняла вот. Нуждающийлер алсын да. Талгат, зачем өзүң кичинекей эле бала экенсиң? Эгер мындай кылбасаң, анда мен сени мамиле кылбагам. Я хочу, чтобы мындай честно болгонду эле каалаймын да, чынбы? Желер. Мен эч ким эмесиңер мага. Мен просто берем, алчылар алат.
Все. Анда эмесе Талгат и так деле коомуз билет экенсиң сен. Кеттик анда эмесе бизге да насип утуш кылсынчы дейт. Эртең буюрса түз эфирден 20 апрелде боло турган комуз курсубузга сертификат ойнотобуз. Ошого келсеңиздер да болот. Жок дегенде сертификат утуп алыңыздар, комузду сатып аласыздар. Анын эмеси бар экен, түшүнбөйчү. Туурабы Нурданыч? Бир жагы болсо бир жагы деп. Эми баарыңыздарга эле бекер өткөн былтыр 100дөн ашык комузду бекер бериптирмин менчи. 100дөн ашык айымды 300дөн ашык айымды бекер окутуптурмун. 3 жылдан бери 4000ден ашык айымды комузга үйрөттүм да мындай айтканда. Эми колдон келгенин кылып атабыз да. Баарыңарды эле бекер үйрөтөрсүз, биз дагы кичине тиричилик кылайлыбы. Бул деле сонун мүмкүнчүлүк. Ал деле буйруган адамга буйруйт. Мен деле азыр жок жерден эле эфирге кирип, сизди аябай ырларыңызды угуп отуруп эле мындай буйруп калды да. Ооба. Ташып ушуп жазып атып, анда дагы болсоң кылып берип, анан кайра оңдой калып, неме кылып бийлешип калган окшойт. Сонун экен анда эмесе. Сон. Ошо, рахмат сизге Аселже. Абдан сон. Вот Талгат кайра болсоң деп оңдодум го деп. Сен оңдогончо бияктан жазып коюшту. Так, все. Рахмат баарыңыздарга, көңүл бурганыңыздарга рахмат. Бир саат менен болдуңуздар. Кубанычтамын. Так.